Балдар, саламатсыңарбы? Саламатсыңбы, Ильяс? Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Жакшыбы? Ага, саламатчылык. Жакшы. Мен көрүнүп жатамбы? Менин слайдым көрүндүбү? Ооба, көрүндү. Биринчи сабакта слайдым көрүнбөй калган үчүн мен азыр силерден сурап жатамын. Кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе дептерлериңерди алып, жакыныраак отуруп даяр болгула. Дагы бир жолу тааныша кетсек, менин аты жөнүм Уркунбаева Лера Ташматовна. Мен силер менен маанайыңарды көрүп атам. Мен силер менен 5 класста бирге иштешиме абдан кубанычтуумун. Барыңар активдүү катышып, жылдын аягында жакшы балдар менен бүтүп кетесиңер деп ойлойм. Балдар, дагы бир жолу, Элдияр, саламатсыңбы? Дагы бир жолу кайсы китептер жөнүндө айта кетсем, бардыгыңар алдыңар болуш керек, кыргыз тили жана 5 класста кыргыз адабияты предметтерин окуйбуз. Кыргыз адабияты жаңы предмет. Ошондуктан эртең кыргыз адабиятка жакшылап даярдангыла. Ал эми биринчи сабакта мен алтын эрежелер боюнча айттым эле. Ребята, многие не услышали то, что я сказала о правилах, да, поведения себя, как мы должны вести себя во время урока, что мы должны делать, да, чтобы знания, хорошие знания получать. Демек, кыргыз тили, кыргыз адабияты китептеринен башка дептерлер болуш керек. Ребята, вы отправляете сейчас, ребята, вы отправляете сейчас домашнюю работу очень хорошо, но многие пишут именно не в линейку, а в клетку тетради. А нам нужно по кыргыз тили именно, чтобы вы писали в линеечку, чтобы у вас каллиграфия сохранилась, да? Чтобы аккуратные были записи. Поэтому тем, которые я уже замечания сделала, тем, которые уже неправильно начали писать, да, я уже замечания сделала. Обратите внимание на это. А адабияттан бүт дептерлер жарай берет. Мындан тышкары тапшырмаларды ар дайым аткаруу керек. Силер азаматсыңар, бирип жатасыңар, мынакей Я-класс платформасына иштөө боюнча былтыр билесиңер. Я немножко похвалю, да, сейчас те, которые первые зашли и начали выполнять. Булар 5 Б класстан Саян кириптир, Азамат, Искендер кирди, жана Даниэль кирди. Даниэльге бир аз чор эмес болсо дагы 5 Вдан Асхат кирип жатат, Алия, Асхат Кудайбердиев, Алия Чимбаева, Ильяс Сыдыков кирип жатат. Жакшы аткарып, көптөрүн аткарып коюшту. Жана 5 А класстан дагы Айдана кириптир, Дарья, Алихан кириптир. Мындан тышкары булар, силер эгерде 5 алдыңар келсе, балдар, мен биринчи киргендерди гана айттым, бүгүн дагы текшеремин, анан электрондук журналга кое баштайм. Балдар, эгерде силер 5 алдыңар келсе, Я-класстагы тапшырманын бардыгын туура, биринчи сабакта 9 тапшырма болсо 8-9дун баарын туура аткарсаңар, бал алсаңар, жана электрондук почтага дагы жазуу түрүндө жөнөтсөңөр, анан 5 коем. Электрондук почтага мага биринчиден болуп Иман жөнөттү, Азамат,
5 койдум ага дагы. 5 Б класстан Нурайым жөнөтүптүр. Кичине туура эмес, Улан, Канеке кызы Улан, Диля жөнөтүптүр, ага да 5 койдум. Анан Амир да жөнөтүп атат. Калгандарын ооба почтага да жөнөтөсүңөр. Жана мен эки жактан бирдей баалайм, почтадан, электрондук почтадан. Анан Я-класстыкы автоматтык түрдө электрондук почтанын бааларын өзүңөргө жөнөтүп турам. Балдар мындан тышкары конференция, демек сабак учурунда бири-бири менен сүйлөшпөй, пункт коюп, сабакка гана көңүлүбүздү бурабыз. Группага жөнөтпөгүлө, себеби дегенде мен почтадан алып ошол жерден текшерип, анан сактап коюп атам. То есть я сохраняю, чтобы потом я пересмотрел ваши работы. Сүйлөштүк, демек, бул алтын эрежелерди ар дайым сактап турушубуз керек экен. Сабакты баштаардын алдында дагы бир жолу көңүлүңөрдү жүгүртмө расписанияга бурсам, биринчи сабакта дагы айткам балдар, демек, кыргыз тили ар дайым биринчи күнү, дүйшөмбү күнү болот, саат 12-ден 40 өткөндө. Кыргыз адабияты шейшембе күнү болот эртең, жана дагы бир кыргыз тили шаршембе күнү болот. Түшүндүңөр? Демек, ушул сааттарда кечикпей, сабакка кечикпей кирип отурасыңар. Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. 7 сентябрь дүйшөмбү күнү батыраак иштейбиз, класс иши. Ошондой эле мен айткамын, 5 класста биз эки тема өтөбүз. Лексикалык тема жана грамматикалык тема деп. Жаза баштадыңар, лексикалык темабыз ошол боюнча эле калып жатат. Лексикалык темабыз ошол боюнча эле калып жатат. Ошол боюнча эле калып жатат. Балдар көрүп жатасыңар, Угуп жатасыңарбы? Угулуп жатабы, Ооба да. Лексикалык темабыз ошол боюнча эле калып жатат. Үй бүлө темасын улантабыз. Бүгүн болсо силердин үй бүлөңөр кандай деген суроого жооп беребиз. Грамматикалык темабыз дагы ошол боюнча калат. Жөнөкөй жана татаал сөздөр. Мунун баардыгын биз бышыктап кайталап жатабыз. Жазыңарбы? Анда сабактын максатын айтып коеюн. Биз өз үй бүлөбүздө жашаган адамдарды атай алышыбыз керек, аттарын, ким экенин, эжебиз, сиңдибиз, инибиз дегендерди. Жана ошондой эле жөнөкөй, татаал, кошмок сөздөрдүн айтылышын, жазылышын дагы улантабыз, жаңы кош сөздөрдү, кошмок сөздөрдү, жөнөкөй сөздөрдү. Ошондой эле үй бүлөлүк дарак түзө алабыз. Үй бүлөлүк дарак деген генеалогическое древо нашей семьи. Бул сабактын максаты болду. Теманы гана жазып коебуз. Мен айтам, когда писать, я скажу. Вначале вот тему просто напишите и послушайте внимательно, хорошо? Түшүндүңөр, Азыр биз кайталайбыз. То есть повторим то, что мы проходили на первом уроке. Кыргыздардагы 7 атаны кайталайт. Ребята, сейчас вы будете отвечать, но я попрошу вас, если вы ответите один раз, второй раз не заходите, чтобы дать возможность другим, чтобы не наполнять трафик, да? Поэтому сначала внимательно подумайте, а потом начинайте отвечать. Кыргыздардагы 7 атаны кайталайбыз. 7 атаны мен айткамын, кыргыздар өзүнүн 7 атасын билиш керек. Кана эмесе баштадык. Биринчиси ата, өзүбүздүн ата. Не спешите, сначала послушаем. Ата. Экинчисин ким тапса жөнөтө берсин.
Birden ғана, у вас только один шанс. Алия жөнөттү, соң емес, чоң, да? Тура емес. Кейінгісі, үшіншісі баба болды, үшінші атабыз. Төртіншісін жөнөткүлі, төртіншісін. Вы сейчас отвечаете, четвертый отец, как называется? Дедушка. Төртіншісі. Жоқ. Төртіншісі. Один только раз у вас есть возможность. Второй раз не заходите. У кого правильно, сейчас посмотрите. Төртіншісі буба. Бешіншісі куба. Бешіншісі куба. Алтыншысын айткыла. Алтыншысын. Кто второй раз заходит, я не буду учитывать это. Тура. Жото деп тура айтты. Жетіншісін, акыркы, чоң атабыз. Жетіншісі. Азамат. Жете деп чыгып бергендер. Азамат. Ошондой эле азаматтар. Эми кийинки муун боюнча, молодое поколение, жети баланы карайбыз. Биринчиси бала болчу. Тоже внимательно слушайте и не спешите. Экинчиси небере болчу. Үчүнчүсү, нет, сейчас, где нету, только отвечайте. Үчүнчүсү. Үчүнчүсү. Жакшы, чөбүрө деп туура айтып атат Алия. Төртүнчүсү кыбыра болду. Мен некоторые написала, да? Бешинчиси. Так, теперь бешинчисин айтып коеюн. Бешинчисин. Кыбыра тут написано. Где нету. Кыбыра деп Искандер жооп берип атат. Жакшы. Кыбыра. Анан кийин чүрпө. Чүрпөдөн кийин акыркысы. Вот последний внук, как называется? Урпак деп жооп берди. Мен булардын баарын кайра карап чыгамын, Азаматтар, урпак. Демек, булардын баарын жатташыңар керек, бат-бат айтканга кайсы канчанчы небере, канчанчы чоң ата экенин билишибиз керек. Эми балдар, грамматикалык темага өтсөк, дагы жакшылап окугула, жөнөкөй сөздөрдү, татаал сөздөрдү биз биринчи сабакта мен түшүндүрүп бергенмин. Жөнөкөй сөздөр кандай боло турганын, канча сөз боло турганын, татаал сөздөр канча сөз боло турганын. Опять слушаем внимательно. Нет, не надо писать. Сейчас мы находим. Только карап көргүлө. Үй бөлөлүк дарак. Үй бөлөлүк дарак. Биринчи сөз. Экинчи сөз муун. То есть я с переводом сразу дала, да? Үй бөлөлүк дарак, генеалогическое древо. Муун поколение. Эже жезде, сестра с мужем. Тааныштыр, познакомь, тааныштыр, мени апаң менен тааныштыр деп коет. Ага ине, бешинчи. Ага ине, братья. Карындаш, мальчики говорят деген, сестра. Жеен, вот новое слово, да? Племянник со стороны мамы. Жеен. Таеке, слушаем, таеке, дядя. Таеже, тоже все они со стороны мамы, да? Таеке, таеже, тетя. Биртулган, родной. Теперь слушаем задание. Азыр мунун ичинен силер тандап туруп, кайсы сөздөр жөнөкөй экенин жазасыңар. Не надо по одному, то есть вот цифры только указывайте, и не по одной цифре. То есть сколько найдете, сразу одним этим напишите мне. Мисалы үчүн жөнөкөй. Сейчас мы выбираем из этих жөнөкөй сөздөрдү. Вы пишете биринчи, экинчи, үчүнчү или, например, да, төртүнчү, бешинчи, алтынчы. То есть из них выбираете жөнөкөй сөздөрдү. Баштадык. Только один раз можете заходить. Жөнөкөй сөздөрдү. Мы выбираем из этих слов жөнөкөй сөздөрдү. Так, вы полностью, нет, вы сюда пишите только цифрами, да? Вы пишите цифрами.
1, 2, 3. То есть мы выбираем жөнөкөй сөздерді. Плохо видно? Мынакей, Мирей шықты. Только по одному разу. Сколько найдете? Второй раз не можете заходить. Ага. Жақсы, жөнөкөй сөздерді тауып атабыз. Жақсы. Анда эмесе, у кого правильно, сейчас мы сверяем. Демек, жөнөкөй сөздер — это простые слова, которые состоят из одного слова, да? Демек, муун, таныштыр, карындаш, жен, тайке, тайже. Они все простые слова, которые состоят из одного только слова. Эми татал сөздерді тауыш жеңіл болып қалды, эми татал сөздерді жазалабыз. Бекболот биринчи, жақсы. Только по одному разу. Не мешайте другим тоже заходить. Дайте возможность. Демек, жеңіл болып қалды. Демек, татал сөздер 2, 3, жаңағыдан көп сөздерден тұрушы мүмкін. Это сложные слова, которые состоят из 2, 3 и так далее. Да? Үй, бөлөлік, дарак, 3 сөз тұрады. Эже, жезде, аға, ини, бір туған. Қайталап алдық, Жақсы. Андан кейінгі тапсырма, сейчас я вас оцениваю, да? Кош сөз, кошмок сөзді қайталағанбыз, Мы это все проходили, сейчас проверка идет. Кош сөз, бұл жұпташқан дегенбіз, парные. То есть сложные слова, мы говорили, делится тоже в свою очередь на 2 вида, да? Это кош сөз, который пишется через дефис, парные, потому что они имеют одинаковые значения. Она кошмок сөз. Тутумдашкан, то есть составные, которые состоят из слов с разными значениями. Азыр көрөбүз, бұл биринчи таблица. Я специально убрала тут везде дефис, да, одинакование. Тез-тез, иди шаяк, бала чака, үй бүлө, небере чөбүрө. Это первая таблица. Üçüncü таблица. Сейчас не пишите, я сейчас сама скажу. Атене, алду күчтүү, бакталайлуу, соңкөл, ата-баба, эже жезде тамак аш. Жана ташпака, балакес, акниет, аякка, чоң энеси, кам көрөт, жакшы көрөт, ысык көл, ден соолук, бир тууган. Теперь выбирайте. Вы просто укажете номер таблицы, да? Кош сөз находим, кош сөз табабыз. Первое, второе, третье. Какой из них? Какие слова в таблицах, да, относятся к парным, да, кош сөзгө? Жақсы. Азаматка. Анда эмесе биринчи келеткени, вот видите, я уже поставила дефис, потому что тез-тез не парные, да? Ошондой эле үчүнчү келеткен. Демек, булардын ортосуна дефис коюш керек, Унутпагыла. Мен айткам, соңкөл бул географиялык катты билдирет, ата-эне, баба, эже, жезде. Ал эми экинчи таблица болсо, бул кошмок сөз, потому что хотя они составные, но если отдельно, раздельно посмотреть, имеют разные значения, да? Мы говорили это. Таш — это то есть, камень, бока, лягушка, а вместе черепаха. Кайталап алдык, Жакшы, андан ары улантабыз. Демек, кайталайбыз, дагы абдан көп жумуштар бар. Бул диалогду өткөнбүз. Азыр дагы жооп бере баштайбыз. Бирден атаңдын атасы сага ким болот? Жаза баштайбыз. Теперь уже прописи, да, пишем. Атаңдын атасы сага ким болот? Атаңдын апасы сага ким болот? Ким болот? Писать, да, сюда писать. Атаңдын атасы сага ким болот? То есть мы уже находим, да, своих родственников. Атаңдын апасы сага ким болот? Вот сразу на 2 вопроса ответьте. Андан кийин следующий вопрос. Атаңдын атасы сага ким болот? Атаңдын апасы сага ким болот? Сразу 2 ответа. 2 ответа дайте, не спешите. Вот второй раз уже не можете. Один ответ сделали, написали, второй не можете. Түшүнүктүү болду,
Кийинкиси, а сен чоң атаң менен чоң энеңе ким болосуң? Демек бул жерде дагы бир эле суроо, бир эле жооп беребиз. Бул демек атаңдын атасы чоң ата, атаңдын апасы чоң эне, апаңдын да тай ата, тай эне жана небере деп өткөнбүз. Андан ары улантабыз. Опять сразу ответьте. Апаңдын сиңдиси сага ким болот? Атаңдын иниси сага ким болот? Нет, ответ дайте. Кем бывает, да, апаңдын сиңдиси? Сестра твоей мамы. Тебе кто деп атам, Не надо двойку ставить, просто пишите. Кем находится? Небере, что ли? Апаңдын сиңдиси. Атаңдын иниси. Думаем. Экинчиси, эжеңдин күйөөсү сага ким болот? Вот это вы себе потом напишите, хорошо, тетрадь. Байкеңдин аялы сага ким болот? Вот кто находит. Вот кто-то запоздалый ответ дает. Анан башка. Атаңдын аялы сага ким болот? Байкеңдин атасы сага ким болот? Атаңдын чоң баласы сага ким болот? Апаңдын кичүү баласы? Кичүү кызы сага ким болот? Азаматтар абдан активдүү катышып атасыңар. Жакшы. Андан эмесе жоопторун вот сверите, да? Какие были правильные ответы. Эжеңдин күйөөсү жезде болот. Байкеңдин аялы жеңе болот. Жезде это муж твоей сестры, да? Атаңдын сиңдиси тайэже болот. У кого правильно, себе плюс ставите. Атаңдын иниси аба, аке болот. Атаңдын чоң баласы ага, байке болот. Апаңдын кичүү кызы сиңди болот. Сиңди, сестренка, да? Атаңдын аялы апа болот. Али байкеңдин атасы сага дагы ата болот, То есть ата. Жаңы теманы карайбыз. Балдар, бүгүнкү тема үй бүлө дарагын караш керек болчу. Кыргыз эли дагы илгертеден өзүнүн генеалогиялык дарагын түзүп келишкен. Муну силер чоң класстардан өтөсүңөр. История Кыргызстана деген предмет бар жана кыргыз адабияты предметтеринен. Кыргыздар сол канат, оң канат окусаңар керек, болуп, ичкилик болуп бөлүнүп кеткен. Ушундай санжыра айтылып келе жатат. Муну кийинки чоң класстарда өтөсүңөр. Эми биз болсо азыр өзүбүздүн үй бүлөлүк даракты түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Мисалы үчүн, бул дарак үй бүлө деп коелу, Мен, я тут упрощенный форму взяла, мен, аты жөнүм жазасың, атам, апам, чоң атам, чоң энем, тайатам, тайенем. Вы должны писать по отношению к вам, кто они такие, и полностью, как вы меня отправляете, многие, да, генеалогическое древо Александра Сергеевича Пушкина, да, вы тоже полностью фамилия, имя, отчество пишите, и кем они являются вам. Бул үй тапшырмасы катары болот да азыр. Демек, үй ичинде өзүңдүн үй бүлөлүк дарагыңды жазасың, тартасың. То есть вы нарисуйте мне. Нарисуйте мне. И так быстро закончилось, не успела. Вы просто не успела? Я думала, не успела. Вот у меня время
стекать, да, время. Вот я последний покажу, да. Вот смотрите, таблицаны толтырабыз. Бұл таблицаны анан қарайсыңар. Анан жөнөтөсүңөр. Макулбу, көрүшкөнчө саламатта калгыла.